Саламатсыңарбы балдар? Силер менен эфир аркылуу өтүүчү кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе колуңарга калем саптарыңарды алып, бүгүнкү өтүлүүчү сабактын темасын жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы арифметикалык прогрессия. Кана сабактын темасын жазып алабыз. Арифметикалык прогрессия. Биз бүгүн сабактын жүрүшүндө балдар төмөнкүдөй амалдарды аткарабыз. Башкача айтканда, арифметикалык прогрессиянын аныктамасы менен таанышасыңар. Арифметикалык прогрессиянын энинчи мүчөсүнүн формуласы менен таанышасыңар. Жана ошондой эле ушул арифметикалык прогрессиянын энинчи мүчөсүнүн формуласын колдонуп, көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Балдар, экранда силер төөнү көрүп турасыңар. Төөнүн өркөчтөрү болот. Ушул төөнүн өркөчү май ткандарынан турат. Ал эми өзүнө сууну да камтыйт экен. Ошондуктан чөлдө төөлөр узак убакыт суусуз жашай алат экен. Эгерде чөлдө кетип бара жаткан төө бир калыпта ылдамдануу менен жүрө турган болсо, ылдамдыгы бирдей болсо, анда чөлдө бара жаткан төө күн сайын өркөчүндөгү суунун запасын бирдей эле чоңдукка азайтат экен. Карагылачы. Күн сайын чуркап бара жаткан төө бирдей өлчөмдө суунун запасын азайтат экен өзүнөн. Андай болсо жашоодо дагы мындай мисалдар кездешет. Эгерде поезд 80 км/саат бир калыптагы ылдамдык менен бара жатса, ар бир саатта өткөн жолу бирдей эле километрге көбөйөт. Көрдүңөрбү балдар? Турмушта айрым чоңдуктар убакыттын өтүшү менен бирдей эле чоңдукка өзгөргөн учурлар кездешет экен. Анда эмесе биз сануу даалаштыгын карайлычы. Ар түрдүү процесс бирдей эле чоңдукка өзгөрүп атса, бизде сануу даалаштыгы турат. Карагылачы. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 жана башка деп турат. Бул сануу даалаштыгы дагы бирдей эле санга чоңоюп бара жатат. Башкача айтканда, ар бир мүчөсүнө 5 деген санды кошуудан алыныптыр. Же дагы бир удаалаштыкты карап көрөлүк. Бул жерде экинчисинде бир эле санга кошулуптур, 7 деген санга кошуп бара жатасыңар. Көрүп жатасыңарбы? Сануу даалаштыгын улам кийинки мүчөсүн алганда бир эле санды кошуп атабыз. А бул үчүнчү даалаштыкта канча кылыптырбыз? -3-тү кошуп турбуз балдар. Ар дайым эле оң санды кошо бербейт экенбиз. Айрым учурда терс санды кошкон учурлар да кездешет экен. А төртүнчү учурда бөлчөк санды кошуп турбуз. 1,2-ни. Ушул 4 мисалды жакшылап көңүл буруп карагылачы. Биринчи сануу даалаштыгын 5 деген санды кошуудан алынган. Биринчи мүчөсүнө 5ти кошсок экинчини алдык, экинчиге 5ти кошсок үчүнчү мүчөсүн алдык. А экинчиде 7-ни кошконбуз. Үчүнчү даалаштыкта -3 деген санды кошконбуз. Төртүнчүсүндө 1,2 деген санды кошконбуз. Ушул жерден силерге айта кетерим, сануу даалаштыгын түзгөн учурда бирдей эле санды кошуудан алып жатабыз. Байкап жатасыңарбы? Бирок ошол сандар айрым учурда оң сандар болушу да мүмкүн экен, терс сандар болушу да мүмкүн экен, же бөлчөк сандар да болушу мүмкүн экен. Жана чөлдө кетип бара жаткан төө өзүнүн өркөчүндөгү суунун запасын бирдей өлчөмдө азайтпадыбы? Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы терс санды кошкондо бирдей эле санга азайган сануу даалаштыгы түзүлүшү мүмкүн экен. Анда келгиле, кийинки мисалды карап көрөлүчү. Мынакей бизде А биринчи мүчө жазылып турат. Ушул А биринчи мүчөгө кандайдыр бир Д санын кошсок, А экинчи мүчө алынат. Түшүнүп жатасыңарбы? Ал эми А экинчи мүчөгө Д'ны кошсок, А үчүнчү алынат. А үчүнчүгө ошондой эле Д санын кошсок, андан кийинки мүчө алынат. Ошентип А энинчи мүчөнү алыш үчүн А n-1-ге дагы Д'ны кошсок, А энинчи алынат экен. Анда ушул жерде пайда болгон сануу даалаштыгын алыш үчүн мына n+1 алыш үчүн да Д'ны кошосуңар. Экинчи мүчөсүнөн баштап ар бир мүчөсү мурда келүүчү мүчөгө бир эле санды кошуудан алынган удаалаштык арифметикалык прогрессия деп аталат. Көрдүңөрбү? Экинчи мүчөсүнөн баштап кошо баштайбыз. Ар бир мүчөсү мурда келүүчү мүчөгө бир эле санды кошуудан алынып атат. Анда бул арифметикалык прогрессиянын аныктамасынын формуласын жазып алгыла дептериңерге. n+1 мүчө барабар n-чи плюс D'га. Бул арифметикалык прогрессиянын аныктамасынын негизинде алынды. Жазып алдыкпы? Дептерибизге жазып турабыз. Эми балдар, А биринчи бул арифметикалык прогрессиянын биринчи мүчөсү.
Ал эми биз кошуп жаткан d деген сан бул арифметикалык прогрессиянын айырмасы деп аталат. Эстеп калабыз. Биз бирдей эле санды кошуп жатпайбызбы? Ошол санды d деп белгиледик, айырма деп түшүнгүлө. Анда айырманын формуласын жазып алабыз. d барабар a-нын n-инчиси минус a-нын n минус 1 мүчөсүнө барабар. Көрдүңөрбү? d-ны жазып алгыла. Бул арифметикалык прогрессиянын айырмасынын формуласы. Эми балдар, эгерде прогрессиянын биринчи мүчөсү 3-кө барабар болсо, эгерде айырма 5-ке барабар болсо, анда арифметикалык прогрессияны түзүп көрөлүчү. Мынакей, биринчи мүчөнү 3 дейбиз, анан 8, 8ге 5-ти кошсом 13, 13-кө 5-ти кошсом 18, 18-ге 5-ти кошсом 23 жана башка. Көрдүңөрбү? Арифметикалык прогрессиянын биринчи мүчөсү берилсе, жана айырмасы берилсе, арифметикалык прогрессияны түзүп жаза аласыңар. Кайталайм. Эгерде биринчи мүчөсү белгилүү болсо, арифметикалык прогрессиянын айырмасы белгилүү болсо, анда бул прогрессияны түзүүчү сан удаалаштыгын жазганга мүмкүнчүлүгүңөр болот экен. Келгиле балдар, андан ары карап көрөлүк. Карагылачы, бул жерде прогрессияда айырма 0-дөн кичине болгон учур болушу мүмкүн. Же айырма 0-дөн чоң болушу мүмкүн. Айрым учурда айырма 0-гө да барабар болгон учур кездешет. Көрүп жатасыңарбы? Ушул айырмага карата арифметикалык прогрессиянын аты аталат. Эгерде айырма 0-дөн чоң болсо, өсүүчү арифметикалык прогрессия дейбиз. Эгерде айырма 0-дөн кичине болсо, кемүүчү арифметикалык прогрессия дейбиз. Эгерде айырма же d 0-гө барабар болсо, турактуу прогрессия же болбосо стационардык прогрессия деп да айтышыбыз мүмкүн. Бирок мектеп курсунда, мисалдарда силердин окуу китебиңерде өсүүчү жана кемүүчү прогрессиялар каралган. Түшүндүңөрбү? Эгерде силерге арифметикалык прогрессия берилсе, силер адегенде аны аныктап алсаңар болот экен. d-га карата d 0-дөн чоңбу, 0-дөн кичинеби же 0-гө барабарбы? Ошого жараша силер өсүүчү прогрессия, кемүүчү прогрессия же турактуу прогрессия деп аныктайсыңар. Анда эмесе төмөнкү учурду карайлык. Прогрессия деген кайсы тилден алынган? Прогрессия термини латын сөзүнөн алынган. Бизче которгондо алдыга умтулуу дегенди түшүндүрөт. Муну римдик автор Боэция тарабынан киргизилген алгачкы жолу. Терминдин өзүнө көңүл буруп атабыз. Эми карагылачы балдар, а биринчи мүчө, d айырма. Ушул прогрессиянын аныктамасы боюнча a n плюс 1 барабар a n-инче плюс d. Бул арифметикалык прогрессиянын аныктамасы боюнча жаздык. Эгерде a 18-ге барабар болсо, d минус 2-ге барабар болсо, анда прогрессиянын мүчөлөрүн жазып көрөлүчү. Анда минус 2-ни кошобуз да, кошсок, башкача айтканда, улам алгачкы мүчөсү кийинкисине караганда 2-ге кичине боло баштайт экен. Анткени бизде айырма минус 2. Кемүүчү арифметикалык прогрессия пайда болду, карагылачы. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 жана башка. Бул арифметикалык прогрессия болду. Минус 2 деген санды кошуудан алынды. Улам кийинки мүчө 2-ге кичирейип бара жаткандыктан бул кемүүчү арифметикалык прогрессия болот. Көрдүңөрбү? Анда арифметикалык прогрессия болуш үчүн биринчи мүчөнү мен мынакей кызыл түстөгү тик бурчтук түрүндө көрсөтсөм, ушул санга кандайдыр бир санды кошуудан экинчи мүчө алынат мынакей. Анда үчүнчү мүчөнү алабыз, ага дагы санды кошобуз. Демек, а экинчини алыш үчүн а биринчиге d деген кандайдыр бир санды коштум. А үчүнчүнү алыш үчүн а биринчиге ошондой d-дан экөөнү коштум. Көрүп атасыңарбы? 2 d-ны коштум. Ошондой эле а n-инчини алыш үчүн а биринчиге, эгерде үчүнчү мүчөнү алсаңар 2 d болот отпойбу? Экинчини алсаңар 1 d. N-инчини алыш үчүн n минус 1 d-ны кошосуңар. Карагылачы. А биринчи кызыл түстө турат. А n-инчини таап атканда n минус 1 d дейсиңер. Ушунун негизинде силерге арифметикалык прогрессиянын n-инчи мүчөсүнүн формуласы келип чыгат. Кана жазып алабыз. Экранда мен силерге чыгарган формула балдар арифметикалык прогрессиянын n-инчи мүчөсүнүн формуласы болуп эсептелет. Жазып алабыз. А n-инчи барабар а биринчи плюс
n-1 көбөйтүлгөн d. Бул арифметикалык прогрессиянын n-нчи мүчөсүнүн формуласы. Силер арифметикалык прогрессиянын аныктамасынын формуласы менен тааныштыңар. D деген айырманы табуунун формуласы менен тааныштыңар. Азыр мен силердин дептериңерге арифметикалык прогрессиянын n-нчи мүчөсүнүн формуласын жазууну сунуштадым. Ушул 3 формулаларды колдонуп, биз мындан аркы көнүгүүлөрдү аткарабыз балдар. Келгиле, анда кийинки тапшырмага карап көрөлүк. Мен силерге суроо берейин, силер ушул суроого жооп бергиле. А дегенде суроого жакшылап көңүл бургула. Мен убакытты белгилейли, убакыт кетти. Силер шартын толук окуп чыгып, 4 жооптун туура деп эсептегенин жооп берип көргүлө. Кеттик анда. Төмөнкү удаалаштыктардын ичинен кайсынысы арифметикалык прогрессия боло албайт деген суроо турат. Б n-нчи арифметикалык прогрессия боло албайбы? А n-нчи боло албайбы? Же С n-нчи боло албайбы? Бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Мен туура жоопту көрсөтөйүн силерге. Балдар, мынакей биринчи прогрессия арифметикалык прогрессия боло алат экен удаалаштык. Анткени плюс 3кө чоңоюптур. Көрдүңөрбү? 1ге 3 кошсом 4, 4кө 3 кошсом 7, 7ге 3 кошсом 10, 10го 3 кошсом 13 жана башка. Демек бул жерден В n-нчи удаалаштык арифметикалык прогрессия боло алат экен. А бизден боло албаганын сурап атат. С n дагы боло алат экен. Минус 3тү кошуудан алыныптыр. 3, 0, минус 3, минус 6, минус 9 көрдүңөрбү? Бул кемүүчү арифметикалык прогрессия боло алат экен. Анда экинчи учурду текшереличи. 4кө 5ти кошсом 9, 9га 7ни кошсом 16, 16га канчаны кошуп атасыңар карагылачы, 9ду кошуп атасыңар. Ошентип бул удаалаштыкта, сан удаалаштыгында ар түрдүү сандарды кошуп турбуз, бир эле санды эмес. Б n-нчи менен С n-нчи удаалаштыкта экөөндө тең бирдей сандарды кошконбуз. А n-нчи удаалаштыкты алганда ар түрдүү сандарды, бирөөндө 5, бирөөндө 7, бирөөндө 9, бирөөндө 11 жана башка сандарды кошуп турбуз. Ошондуктан А n-нчи удаалаштык арифметикалык прогрессия боло албайт балдар. Туура жооп, 3-чү жооп. Эгерде кимиңер 3-чү жоопту туура деп эсептеген болсоңор, анда азаматсыңар. Туура жооп 3-чү жооп болчу. Биринчи жооп менен экинчи жана 4-чү жооптор биздин суроого дал келбейт болчу. Келгиле балдар. Андан ары, анда төмөнкү тарыхый маалыматты көрөлүк. Тарыхый маалыматта айтылгандай, айрым адабияттарда прогрессияга байланышкан маселелердин көпчүлүгү балдар турмуштук зарылчылыктан келип чыккан экен. Тамак ашты, мурастарды бөлүштүрүүдө прогрессиянын элементтери жана ушул биз өтүп аткан формулаларды колдонушкан экен. Анда эмесе төмөнкү арифметикалык прогрессиянын 12-нчи мүчөсүн таап көрөлүк. Карагылачы. Бизде арифметикалык прогрессия берилиптир. 12-нчи мүчөсүн тапкыла дейт. Ал үчүн силер а дегенде биринчи мүчөсүн жазып алышыңар керек. Кана дептериңерге жазып отургулачы. А биринчи барабар 5ке көрүп жатабыз, Анда d-ны тапсаңар болот. Анткени А экинчи 9га барабар болуп атпайбы? D-ны табыш үчүн силер суроо берейин. D канчага барабар болот деп ойлойсуңар. Мен 4 жоопту сунуш кылайын, кана жооп берип көргүлөчү. А биринчини көрүп турасыңар. Силерде арифметикалык прогрессия жазылып турат. Айырмасын таап көргүлөчү. D канчага барабар болушу мүмкүн? D 5ке барабарбы? D 4кө барабарбы? D 9га барабарбы? Же D 14кө барабар деп ойлойсуңарбы? Арифметикалык прогрессиянын айырмасын издеп жатабыз. Биз D менен прогрессиянын айырмасын белгилегенбиз. Бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Мен туура жоопту көрсөтөйүн. Балдар карагылачы. D-ны табыш үчүн А экинчиден А биринчини кемитмексиңер. Азыр бизде экөө тең белгилүү да. А экинчи бизде 9га барабар. Туура жообу экинчи жооп экен. 9дан 5ти кемитсек 4кө барабар. Биздин азыркы берилген прогрессияда айырмасы D 4кө барабар экен. Туура жооп экинчи жооп болчу балдар. Анда келгиле, андан ары эсепти аткаралык. А 12-чини тапкан атабыз, 12-чи мүчөсүн. Аны табыш үчүн биз n-нчи мүчөнүн формуласын колдонолук. Мен силерге сабактын башында көрсөтүп жаздырып койгон формула дептериңерде бар. Ошол формуланы пайдаланган жатабыз.
арифметикалык прогрессиянын энинчи мүчөсүнүн формуласын колдонуп жатабыз. А энинчинин ордуна А 12-чини издеп жатабыз. Эгерде 12-чини таба турган болсок, анда днын алдында 11 д болот. Анткени n минус 1 болот атпайбы? А 12-чи мүчө барабар экен, А 1 плюс 11 д. Эгерде 20-чыны тапсаңар, А 1 плюс 19 д. 102-чини таба турган болсоңор, А 102-чи барабар А 1 плюс 101 д. Көрдүңөрбү? n минус 1ге. Келгиле ордуна коюп коелук. А 1-дин ордуна 5-ти коюшубуз керек. Днын ордуна 4-тү коюшубуз керек. 11-ди 4-кө көбөйтсөк 44, 44-кө 5-ти кошсок 49. Анда бизге берилген тапшырмадагы А 12-чи мүчө 49-га барабар экен. Кана дептериңерге тесттен таза так жазып алгыла. А 12-чи барабар 49-га. Биз арифметикалык прогрессия берилсе, анын айырмасын таптык. Анан айырмасы белгилүү, биринчи мүчөсү барабар белгилүү болгондуктан 49 деп 12-чи мүчөсүн таап алдык. Эми балдар, экранда силерде биздин Көгүлтүр ысык көлүбүздө жайланышкан Көгүлтүр ысык көл деген пансионат бар, же болбосо санатория бар. Ушул санаторияда эс алуучуга доктор төмөндөгүдөй күнгө кактануунун эрежесин сунуш кылат экен. Биринчи күнү 10 минутта күнгө кактаныш керек экен. Ал эми кийинки күндөрү аны улам 5 минутага узартып туруу керектигин сунуш кылыптыр. Анда эс алуучу 6-чы күнү канча убакыт кактануусу керек? Ушул суроого жооп бериш үчүн мен силерге 4 жоопту сунуш кылайын. Силер өзүңөр ойлонуп туруп жооп берип көргүлөчү. Силер каалаган жолуңар менен чыгаргыла. Биринчи күнү 10 минутта кактаныш керек, оорлуу. А 6-чы күнү канча убакыт кактануусу керек деп ойлойсуңар? 15 мүнөт кактануусу керекпи? 30 мүнөт кактануусу керекпи? Же 10 мүнөт кактануусу керекпи? Же 35 мүнөт кактануусу керекпи? Силердин оюңарча оорулуу адам 6-чы күнү канча убакыт кактануусу керек деп ойлойсуңар? Мен азыр силерге туура жоопту көрсөтөрдөн мурда адегенде төмөнкүдөй таблицаны чыгарайын. Мынакей балдар, врач сунуш кылгандай биринчи күнү 10 минутта кактанды. Туурабы? Ар бир кийинки күнү 5 минуттага узартса, экинчи күнү 15 минутта кактанды да. Үчүнчү күнү 20 минутта, төртүнчү күнү 25 минутта, бешинчи күнү 30 минутта, алтынчы күнү 35 минутта. Туура жооп 35 минутта экен. Бирок мындай кылып чыгаруу кээ бир учурда ыңгайсызыраак болот. Мисалы үчүн 32-нчи күнү канча минутта кактаныш керек боло турган болсо, аны табыш үчүн минтип эсептеп чыгуу силерге ыңгайсыз. Ошондуктан мен дагы бир жолун көрсөтөйүн. Биринчи бизде 10го барабар. Адегенде 10 минутта кактанбады беле? Анан ар бир кийинки күнү 5 минуттага узартышыбыз керек. 6-чыны табабыз. Көрдүңөрбү? Бүгүнкү биз өткөн формуланы пайдаланып, канчанчы күнкү, канча саатка кактаныш керек экендигин ушинтип эле формуланын жардамы менен таап койсоңор болот. Мынакей 6-чы күнү 35 минутка кактанаарын жөн гана формуланын ордуна коюп таап койдуңар. Анда жообу 6-чы күнү 35 мүнөт кактануусу керек. Балдар, ушул сыяктуу маселелер силердин жашооңордо көп эле кездешет. Эгерде 5 күн, 3 күн, 4 күн, 6 күн десе мүмкүн 5ти кошуп эсептеп алсаңар болот. Эгерде 27-нчи күнү, 18-нчи күнү десе ар бир минтип жазуу силерге ыңгайсыздыкты туудурат. Ошондуктан биз бүгүнкү өтүп жаткан арифметикалык прогрессиянын энинчи мүчөсүнүн формуласын эгер үйрөнүп алган болсоңор, мына ошол формуланы колдонуп, мейли 37-нчи күнбү, мейли 42-нчи күнбү, мейли 1-нчи күнбү, мейли 10-нчу күндү формуланы эгер билген окуучу болсо, түздөн түз эле колдонуп, убакытты экономдоп, тез эле жообун таап алсаңар болот экен. Ошондуктан мен силерге айтаар элем балдар. Ушул ар бир предметте үйрөнүлүп жаткан материалдарды көңүл буруп үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Анткени ал силердин жашооңордо көпчүлүк учурда колдонулуп калышы мүмкүн. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлык. Биз бүгүн өткөн теманы жыйынтыктасак, карагылачы. Бүгүн биз арифметикалык прогрессия деген теманы өтүп жатабыз. Анын аныктамасы менен тааныштык. Аныктамасы боюнча АН плюс 1 барабар АН плюс Д. Ошондой эле айырмасын үйрөндүк. Айырмасы D нөлдөн кичине болгон учурга мисал карадык. Ал кемүүчү арифметикалык прогрессия болот экен.
Мисалы d-3 болсо 7, 4, 1, -2, 5 улам 3кө кичирейип бара жатат. Айырма нөлдөн чоң болуп калса, ал өсүүчү арифметикалык прогрессия болот экен. 7, 9, 11, 13, 15 жана башка. Ошондой эле турактуу прогрессияны дагы айтып өттүм. Жана сабактын жүрүшүндө арифметикалык прогрессиянын n-нчи мүчөсүнүн формуласы менен тааныштык. n-нчи барабар a1 плюс n-1 d. Балдар, биз ушул бүгүнкү сабакта мен силерге арифметикалык прогрессия деген эмне, анын айырмасын кайсы тамга менен белгилейбиз, аны кантип тапса болот, арифметикалык прогрессиянын кандай түрлөрү кездешет жана анын n-нчи мүчөсүнүн формуласы кантип берилерин көрсөттүм. Ушул бүгүнкү сабакта алган билимиңерди сабактын мындан аркы бөлүгүндө дагы улантып, көнүгүүлөрдү аткарып, көндүмдөрүңөрдү калыптандырасыңар деп ойлоймун. Анда эмесе мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.